Assalamu alaikum. Biz азыр позициянын логикасын мен сиздерге түшүндүрүп айтып берем. Бул жакта биздики данный момент депозит $100,000. Мындайча айтканда биз азыр бэктестинг кылып жатабыз позициялар боюнча. Так, бул жерде карай турган болсок биздики тренд нисходящий, рынок азыр дискаунт зонанын ичинде. Жана ошондой эле бул жакта биздики неделянын неэффективный зонасы бар. Неделянын максимальный базасын снятиясы бар ликвидность боюнча. Бул жакта H4 SNR бар. Жана ошондой эле бул жерде биздики H4 FVG бар. Эми ушул зонадан биз продажага киребиз. Стоп лоссту ближайший фракталга коебуз. А take profit RR 1/2 кылабыз. Биздин логика боюнча негизи позиция ылдыйкы 1 айлык тайфреймдин ликвидный зонасына чейин келиш керек. Бирок биз азыр RR 1/2 менен иштеп көрөбүз. Так, ордер коебуз. Лимит. Эми позицияны иштегенин көрөлү. Так, бул жерден биз карай турган болсок H4 неэффективностьга жетпей рынок реакция берип жатат. Бирок биз ошо H4 неэффективностьтин реакциясын күтөбүз. Эгерде рынок ылдыйга келип снятия берсе дагы разворотто күтөбүз. Да, биздики реакция бар. Бул жакта карай турган болсок биздики ликвидность снятия болду. Жана ошондой эле H4 FVG чыкты и SNR бар H4 боюнча. Так, бир сыра анализ кыла турган болсок бул жерден дневной тайфреймде снятия бар. Так, бул жактан RR 1/2 покупка алсак болот. Значит, биз бул позициябыздан чыгабыз и экинчи позицияга киребиз. Так, ордер коебуз бул жака. Скорее всего, рыночный. Так, эми позицияны иштеп бергенин көрөлү. Позиция биздики стоп-лосс менен жабылды. Эми кийинки логиканы күтөбүз позиция боюнча. Так. Бул жактан биздики рынокто SNR бар. H4 боюнча жана ошондой эле H4 неэффективный зона бар бул жерден. Эми биздики позиция ылдыйкы минимальный бага чейин болот. 1 айлык тайфреймдин ликвидный зонасына чейин. Так, биз ближайший фракталга стоп-лоссду коебуз. Жана ошондой эле неэффективность аркылуу продажага киребиз биз. RR ошондо биздики 1/2 болот. Так. Так, бир позицияга кирдик. Эми биздики сделкабыз take profit алды. Ошондо бизде общий баланста 1% прибыль болду. Так, логика биздики бул жактан 3 сделка болду. Бирөөсү стоп-лосс, бирөөсү take profit жана ошондой эле бирөөсү биздики отработка бербей калды биринчи сделкабыз. Бирок логика биздики продажага жакшы болгон аябай. Баарыңарга рахмат. Ассаламу алейкум. Бул биздики ушундай форматта кыска торговляларды көрсөтүү максатында.